Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Мына биз кайрадан сиздер менен жолугуп жана эфир аркылуу маектеше алабыз. Биздин радио толкунга кошулганыңыздар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Бүгүн биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды андан ары улантабыз. Өтмө курак балдарга гана эмес, ата энелерде да болот турбайбы? Мына ушулар жөнүндө берүүбүздүн биринчи бөлүгүнөн тааныша аласыздар. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз жана Ыйсанын шакирттери менен акыркы жолу тамактанган учуру сүрөттөлгөн окуяны ыйык жазуунун толкундаткан барактарынан окуп беребиз. Кечиңиздер көңүлдүү өтүшүн каалайбыз. Анда эмесе ата эненин үй бүлө турмушунун ар кандай баскычтарындагы балдарга болгон сүйүүсү жөнүндөгү аңгемеге сиздерди чакырабыз. Үй бүлөнүн турмушундагы татаал мезгилдеринин бири бул өспүрүм курактагы балдарды тарбиялоо. Бүгүнкү күндө өспүрүмдөр татаал куракка келүүнү өзүнүн милдетиндей сезип калышты. Чоңдор болсо баланын эң коркунучтуу мезгилге келгендиги жөнүндөгү белгилерди издей башташат. Биз ошол өтмө курак тууралуу балдар менен эмес, ата энелер менен сүйлөшсөк дейбиз. Темабыздын биринчи бөлүгүндө үй бүлөлүк турмуштагы ата эненин сүйүүсү тууралуу суроону козгойлук. Биринчи жана башкы талап жаңы төрөлгөн балдар үчүн коопсуздук. Ошондуктан эң башынан эле балага коргогуч керек. Мына ошондуктан балдар эрте жашында ата энесине жакын болгулары келет. Бала 4 жашынан баштап өзгөрө баштайт. Кээ бирөөлөрү баштагыдай энесине байланган болсо, кээ бирөөлөрү дүйнөнү тааный баштайт. Алар башка балдар, чоңдор менен байланыш түзө башташат да ата энесинен алыстай башташат. Себеби өзүнө жаккан нерсени жакшылап карап көргүсү келет. Ушунун негизинде биз ар бир куракта бала менен ата эненин ортосунда кандайдыр бир чек бар экендигин көрөбүз. Бала бир жагынан коргоолуу экендигин, экинчи жагынан эркин экендигин сезиши керек. 5 жашар бала ата энесинен бир кадамга да чыга албаса, бул анын психологиялык жактан жетишпегендиги болот. Же тескерисинче 5 жашар бала өзү жалгыз шаарды кыдырып кетсе, бул дагы акылга сыярлык иш эмес. Абдан көңүл койгон ата энелер төмөнкүлөрдү байкашы мүмкүн. Бала катуу текшерүүгө алганда, тескерисинче эч текшерүү болбосо кандай болорун? 12 жашар эч ким менен достошпогон кыздын энеси өзүнө мындай суроо бериши керек. Мен канчанкыга чейин кызымдын меники гана болушун каалайм? Ооба, көпчүлүк учурда ата энелер балдарын кое бергенден коркушат. Алар балдарынын кичинекей бойдон ата энесинин тилинен чыкпаган бойдон калышын каалашат. Бирок алар балдарын өз алдынча болуудан, тышкы дүйнө менен таанышуудан куру калтыргандыктарын түшүнүшпөйт. Анан балдар ата энесинин канатынын алдында гана коркунучсуз экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Мунун эмне кереги бар? Эмне үчүн ата энелер өспүрүм балдары менен жакын болушат? Бул көрүнүш баланын жаш өзгөчөлүгүнө, туура келген жүрүш турушунун калыптануусуна жолтоо болот. Жигиттер менен кыздардын эң жакын достору ата энелер экендиги психологторду кубандырбайт. Албетте бул эң сонун нерсе, бирок анын бир жагы бар. Көпчүлүк учурда балдар ата энесинде бар жакшы сапаттарды өзүнө алышы керек. Балалык сүйүү акырындап көз карандылыкка алып келет да турмуш жолун табуудагы инсандык изденүүсүнө тоскоол болот. Экинчи жагы бала баарынан четте калат. Ушунун ортосунда өспүрүмдүн жүрүш турушуна көңүл бөлүп
карасак бир закон ченемдүүлүктү табууга болот. Бала ата энесин сынайт. Муну балдар өспүрүм курактаган эмес, андан мурун да жасашат. 11 жаштагы кыздын энеси мындай дейт: кызым мага мындай деди: сен эмне үчүн мени жазалабайсың? Албетте кыз энесинин каардуу болушун каалабайт. Ал бул суроосу менен мындай дегенсийт: эмне үчүн мага эне болууну каалабайсың? Мен үчүн эмне коркунучтуу экендигин көрсөтпөйсүң? Мен бирдеме болсом сага баары бирби? Ооба, кээ бирөөлөр балдарынын алдында күчсүз. Алар сыртынан көз салгандарга айланып калат да балдар бөлмөсүндө анын балдарын милиция же психиатр тарбиялап жаткансыйт. Ким баласын катуу жазаласа, бул анын күчсүздүгү. Алар эң башкы нерсени унутушкандай: бала менен болгон мамилени бир нукка салуу керек. Бала аны баалагандай болсун. Өтмө курак мезгилинде ата эне камкордук мамилесин тең укук мамилеси менен өзгөртүүсү зарыл. Мунун баары акырындык менен жүрүп отурат. Эгерде ата эне өзүнүн турмушун балдары менен кызыктуу кылып өткөрүүгө жетишсе, жүрүш турушунун чегинен чыкпаса, өзүн өзү сыйласа, анда татаал деп аталган курак алар үчүн татаал болбостон кызыктуу болот. Ишмердүүлүгүн кеңейткен ата энелер үчүн татаал курак балдарына терс таасирин тийгизет. Ата энелер гана балдарын тарбиялабастан, балдар да ата энесин тарбиялайт. Алардын чыдамкайлыгын текшериш үчүн, башка адамдарга карата мамилесин билиш үчүн, турмуштун татаал сыноолорун чече билүүсүн, кыйыр көз карашка баа берүүсүн сынайт. Өтмө курак бул качан ата энеси балдарын текшерип, өзүнчө сынак жүргүзгөндө болот. Ал баласын улууну сыйлоого үйрөтөбү? Жалаң гана намыс эмес, жетишпегендикке да укуктуу экендигин алар билишеби? Жардамга муктаж болгондо ата энесине кайрылабы? Ата энеси аларды эч качан сатып кетишпесин билишеби? Бардык эле адамдар өзүнүн турмушунда каталык кетирүүгө, жолу болбой калууга укуктуу экендигин алар билишеби? Бардык учурда кыйынчылык мезгилден чыгууга болорун алар билишеби? Мына ушул сыяктуу нерселерге баланы өтмө куракка чейин үйрөтүү керек. Жана айткан сөзүбүз менен кылган ишибиздин дал келишүү зарыл. Чоңойгон баланын ата энеси болуу кээ бирөөлөр үчүн абдан кыйын. Жумуштан чарчап келгенде, алдынан тосуп чыкпастан досу менен телефондон сүйлөшүп жаткан баланын энеси тарынбай койбойт. Өзгөчө кыз менен сүйлөшүп жаткан болсо, толук эмес үй бүлөдө бул трагедияга айланат. Менин өмүрүм бүттү, дейт татынакай жаш аял. Менин уулум чоңойду. Кызганычтуу, өзүмчүлдүк сүйүү бактысыздыктын себеби болушу мүмкүн. Бир психолог мындай дейт: кээ бир мындай адамдар болот. Алар кичинекей балдарды жана иттерди гана сүйө алышат. Алардын өздөрүнүн көз карашы жана достору болууга мүмкүн эмес. Алар үчүн кожоюндан башка кадыр барк болууга тийиш эмес. Алар эки алышпайт жана жумушунда кармалып калышпайт. Жаман уюмдарга туш болушпайт жана телевизордун алдында кечке отурушпайт. Адамды өз мүнөзү менен, акылы менен, жетишпеген жактары менен сүйүүгө көпчүлүк эле адамдардын күчү жете бербейт. Мына ушунун кесепетинен татаал тагдырлар, катаал мүнөздөр, керек болсо оорулар да чыгышы мүмкүн. Мисалга алсак, психологдун кабинетинде жаш бала келип өзүн тааныштырат. Бигалиев болот. Ал 15 жашта, бирок кебетесине караганда 18 жаштагыдай көрүнөт. Келишимдүү, жагымдуу үн менен сүйлөйт. Аңгемелеше келгенде мындай суроо туулат: мунун сезимине, оюна канча курак? Ал кандайдыр 10 жаштагы баланын өсүүсүнө токтоп калгандай. Жоопту ата энелер өздөрү берет. Биздин бала бат чоңойгусу келет, кечкисин иштегиси келет. Бирок мунун баары окууга жолтоо болбойбу? Алардын ою боюнча ата эненин милдети тартипти катуу сактоо. Эгер бала үчүн ойлонушса, анда бала өзү ойлонгонду үйрөнбөйт. Эгер ар бир кадамын контролдоп турса, ал өзүн контролдоону үйрөнбөйт. Ата энелер дайыма балдарынын
тагдырын өз колдору менен бузушат. Себеби алар балдары чоңоюп, өз турмушу менен жашашы керектигин түшүнүшпөйт. Дагы жакшы, ата-энелер турмушта аларга дайым жардам бере алышат. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кечки тамактан кийин Иса туруп, өзүнүн тыш кийимин чечинип, сүлгүнү алып, өзүнө кур кылып тагып байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп, шакирттеринин буттарын жууй баштады. Жана өзүндөгү сүлгү менен сүрттү. Ал Симон Петрга жакын келгенде, ал Исага айтты: "Теңир, менин буттарымды сен жууйсуңбу?" Иса ага жооп айтты: "Мен эмне кылып жатканымды сен азыр билбейсиң, кийин түшүнөсүң." Алардын буттарын жууп бүткөндө, Иса аларга кайрылып айтты: "Мен силерге эмне кылганымды билесиңерби? Силер мага Теңир жана Устат деп ат койдуңар. Туура айтып жатасыңар, анткени мен ошолмун. Ошентип, эгер мен Теңир жана Устат болуп, силердин буттарыңарды жууп берген болсом, анда силер бири-бириңердин буттарыңарды жууп беришиңер керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Чынын айтайын, кул өзүнүн ээсинен чоң эмес, жана өкүл тапшырма берүүчүдөн чоң эмес. Эгер муну билсеңер, анда аткарганда силер бактылуу болосуңар. Айтканым баарыңар жөнүндө эмес, силерден кайсыларды тандап алганмын, аларды мен билемин. Бирок жазылган ордунан чыксын. Мени менен бирге нан жеп турган мага аягын көтөрдү." Муну айтып, Исанын жаны ачыды. Жана ал айтты: "Чынын айтайын силерге, силерден бирөө мага чыккынчылык кылат." Ошондо шакирттери бирине бири карап, ал ким жөнүндө айтып жатканына айран таң калышты. Иоанн башын Исанын көкүрөгүнө коюп, анда минтип сурады: "Теңир, ошол ким экен?" Иса жооп айтты: "Мен бир кесим нанды малып кимге беремин, ал ошол." Ал бир кесим нанды малып Искариот деген Симондун уулу Иудага берди. Иса берген бир кесим нанды Иуда алып, ошол замат тышка чыкты. Түнкү убакыт болчу. Калгандарга Иса минтип айтты: "Балдар, менин силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бириңерди-бириңер сүйгүлө. Силер бириңерди-бириңер сүйсөңөр, менин шакирттерим экендигиңерди баардыгы билишет." Анан айтты: "Бул түн ичинде силер баарыңар мен тууралуу шектенесиңер." Бирок Петр ага мындай деди: "Эгерде баары сен тууралуу шектенсе да, мен эч качан шектенбейм." Иса ага айтты: "Чынын сага айтамын, бул түндө короз кыйкырганча сен менден 3 жолу кайтасың." Бул аңгеме Иоанндан болгон ыйык Инжилде 13-бап 4-ырдан 38-ырга чейин жазылган. Асмандан аламдын тегирине рахмат, рахмат. Биз
келгин. Кудайым сен, теңерим сен, рухуңду бергин. Даңкың менен, күчүң менен арабызга келгин. Кудайдын курмандыгы жалгыз. Анын ысымы Иса теңир. Анын аты улуу. Атың ыйык, тактың бийик, Иса теңир. Чакырабыз, чакырабыз, рухуң менен келгин. Атың ыйык, тактың бийик, Иса теңир. Чакырабыз, чакырабыз, рухуң менен келгин. Асмандан аламдын теңирине рахмат, рахмат. Биз кубанып ырдайбыз. Ал теңирге арнап. Кудайым сен, теңирим сен, рухуңду бергин. Даңкың менен, күчүң менен арабызга келгин. Кудайым сен, теңирим сен, рухуңду бергин. Даңкың менен, күчүң менен арабызга келгин. Кудайым сен, теңирим сен, рухуңду бергин. Даңкың менен, күчүң менен арабызга келгин. Кудайым сен, теңирим сен, рухуңду берген. Даңкың менен, күчүң менен арабызга келгин. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.